Бүгүнкү сабак 15 сабак аудио система, магнитофон түрлөрү, монтаждары, колонканын түрлөрү, монтаждары. Кайсыл жерде коюлган болот? Ремонт сырлары, радио, антенна, эски жана жаңы аудио айырмасы. Аудио система деген түшүндүк да. Баштан магнитофондор жөнүндө сөз кетип атат. Вообще эле ошол магнитофондо коюлган магнитофон түрлөрү, простой магнитофон, жаңы Android магнитофон, ошондогу флеш карта менен иштеген, USB менен, Bluetooth менен, диск менен, кассета менен иштеген магнитофондор түрлөрү бар. Азыркы күндө Android через интернет иштегендер бар. Акылдуу, как телефон сыяктуулары бар, планшет, простой. Ошолор тууралуу общий маалымат болот. Колонка деген нерсе эмне? Кандай иштейт, кандай түрлөрү бар? Түшүндүрө алдымбы? Так, эми эң эле алгач мынакей. Аудио система деген эмне дейт? Аудио система деген аты айтып тургандай эле үн чыгаргыч топтом да. Үн чыгарып бере турган бир аппарат десем туура болот. Эми ошол машинада эмнеге коюлат? Баарыбыз билебиз. Мисалы, машинага балким ошол өзүнүн маалыматын угуп кетет. Кандайдыр бир информация укса болот. Ошол аркылуу как телефон калыптары колдонсо болот. Ушул адамдын айдап баратканда уктап калбашы үчүн же болбосо пайдалуу дагы бир информация алып кетиш үчүн атайын аудио система машинада, бардык машиналарда аудио система коюлган. Кандай машина болбосун, эски болобу, жаңы болобу, бардык машиналарда ошол коюлуп иштеп келет. Эми ошол машинанын чыккан жылына карап, мисалы машина эски болсо, ошол доордогу машинанын электроникасына байланыштуу, ошол радио электрониканын өнүккөнүнө байланыштуу ар кыл түрдөгү магнитофондор коюлуп келет. Эми азыркы учурда 24-жыл өтө заманбап Android деген жаңы программа менен планшеттер чыгып кеткен да. Азыркы күндө ошол планшеттер магнитофон сыяктуу болуп, атайын аудио система колдонуп келип атат. Өтө бир мындай айтканда өтө жеңил вариантта иштейт биринчиден. Аны интернетке кошуп коесуң же өзүнө сим карта саласың. Аны менен сенин машинаң кайсыл жерде турган GPS-тер иштейт, ошону менен карталар иштейт, ошону менен звоноктор келет, ошону менен ушул аудио система башкарылат. Ошону менен машинанын ичиндеги климат контролдору, настройкалары полный болуп калды азыркы күндө. Бирок эски учурдагы магнитофондор ошол мезгилде GPS деген система, дагы толтура болгон интернет менен иштеген деген системалар болбогон эсебинен эски магнитофондордо кассета менен, диск менен, өтө жаңыланып кеткен болсо флеш карта менен иштеген магнитофондор болгон. Ал магнитофондордун кебетеси кандай гана башкача болбосун, алардын размерлери эмне менен гана иштебесин, өзүнүн эмнелерди гана камтыбасын, радио болобу, флеш карта болобу, толтура. Бирок ошолордун ичинен негизгиси алардын кызматы бирдей. Түшүндүрө алдымбы? Анын машинага кызматы бирдей. Машинанын жүрүшүнө эч кандай тиешеси жок аудио система. Аудио система өчүк болсо деле машина жүрө берет. Аудио система жок болсо деле машина жүрө берет. Аудио система деген кыскача түшүндүрүп айтканда бир магнитофон деген сөз. Биз баягы үйүбүздө радио магнитофондорубуз бар го. Эки колонкасы менен, усилители менен. Ошондой эле сөз. Аудио система негизи тема аябай чоң. Бизге звук берип аткан колонкалар, телефонубуздагы колонкалар, үйдөгү ченджерлер, ошол музыкальный аппараттар, комплект аудио система бардыгы кирип кетет. Бирок бардыгы бирдей. Түшүндүрө алдымбы? Бул жакта информацияны алат, бул жака чыгарат. Мисалы, мына биз угуп аткан баяндар, биз угуп аткан, мына биз тартып аткан, айтор бардык нерселер ошо аудио системага кирип кетет. Бул тартып аткан камера, айтор биз иштетип жүргөн смартфондор, биз ошол пайдалуу информацияны интернеттен алып атпайбызбы? Ошону бизге тартып, чагылдырып берген, бизге үнүн чыгарып аткан бардык аудио система ушулардын бардыгы бирдей. Эми биз негизи автоэлектриктер биздин кесибибизге бул кесиптин кандай тиешеси бар? Бунун ичинде өтө көптөгөн нерсени өзүнө камтыйт. Ал
көбүнчө эле адамдар аудио система десе эле, мисалы машинанын ичинде магнитофон десе эле ошону электриктер оңдойт дейт да. Аны биз эмне? Анга келген питанияларды, андан чыккан питаниялар кайсыл жакка барат, усилителди кандай иштейт, канча ватт, биз аларды билишибиз керек. Бирок анын ичиндеги микро радио электроникаларын уже электриктер эмес, радио электронщиктер ремонт кылат. Түшүндүрө алдымбы? Анын внутренний ремонтун автоэлектриктер жасай албайт. Анын эгерде микроэлектроникадан кабары болбосо жасай албайт. Мындай айткандачы. Ошон үчүн качан бир магнитофон ремонт кылам десеңер, эгерде магнитофон менен мурда иштебеген болсоңор, же болбосо ичиндеги главный питание берген, регулировка кылган, транзисторный системаларды түшүнбөсөңөр, анын ичин ачкан, мындай айтканда, пайдадан зыян болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кимде ким радиоэлектроникага кызыга турган болсо, анда атайын электроничке барып окуп, билимин алып туруп, андан кийин ремонт процесстерге катышкан эң жакшы болот. Биздин кесибибизде кандай? Магнитофон машинанын бардыгы эле машиналарда салондо болот. Ошол салондо адам рульда отурган адамга колу жетчүдөй ыңгайлуу жерге жайгаштырылган болот. Түшүндүрө алдымбы? Кол жетчүдөй ыңгайлуу жерге жайгаштырылган болот. Анга питаниялар кандай келет? Азыр ошол боюнча кененирээк маалымат кылабыз. Биздин сабактарыбыз онлайн болуп аткан себеби бул жаңыча бир өзүнчө формат. Көп адамдар түшүнбөйт экен да. Телефон баарыбызды иштете алабыз, телефондочу. Бирок ушул телефондо биз сүйлөп аткан, биз чыйып аткан ушул маалыматтар толук эле бар. Эми ошол телефонду, ушул маалыматтарды өзүбүз оңой эле табышыбыз үчүн биз бул жактан азыр сабак өтүп атабыз да. Кийин башка адамдарга ham ушул доступный болуш үчүнчү. Ошонго анча-мынча сөздөрдөн адашуулар болуп атат. Анан мен деле орусчам жакшы эмес. Мен баягы орусча 100% берем. Мен негизи русский сайттардан окубайм да. Маалымат катары айтып коеюн. Мен русский сайттарда маалымат такталбаган. Мен американский сайттарда көп окуйм. Ошол переводчик менен которупчу. Силерге дагы ошону совет берем. Американский сайттар менен иштесеңер, более точный информациялар бар да. Себеби алардан экономикасы бир эле алдыга жылып кеткен үчүн аларда уже тастыкталып калган да маалыматтарчы. Так. Туугандар дагы эле баягы эле сөз мынакей. Google менен иштешем. Негизи мындай да, көп адамдар YouTube'дан, Instagram'дан, TikTok'тон, Facebook'тан информация издейт экен. Бардык сайттарда Google бул информация бере турган сайт. Googleча. Google менен YouTube зависимый, Instagram, TikTok, Facebook бардыгы Google'га зависимый. Эгерде Google бир информация Google'дан сурасаң, Google информацияны сурайт, эң жакшы просмотр болгон видеолорду, каналдарды, сайттарды предлагать этет. Мисалы YouTube'га кирип издесең, YouTube'тун издөө функциясы слабый. Ошондой жазууга окшогон жазуулар чыгара берет. Өзү мынтип так дана ошондой маалымат чыгарып бере албайт. Түшүндүрө алдымбы? Мисалы Кыргызстандын картасын YouTube'га кирсеңер, 10 версия чыгарат, 10дун 5 тура эмес да. Google'га кирсең, биринчисинде эле уже тура чыгарып берет. Мисал катары айтсам да, аянтынын, адам санын, Google'дун информациялары жаңыланып турат. Мисалы, азыр Кыргызстанда адам саны 10 миллиондон ашып кеттиби? Азыр мисалы көп адам 5 миллионду, 6 миллионду айтат да тура. Google'да издесеңер ошондой да, ошон үчүн Google'дагы маалыматтар кайра жаңыланып турган болот. Ошон үчүн Google менен так иштеш керек. Google'га киресиң, Google'да эмне керек мисалы? Ошону так дана маалыматты жазасың, болду чыга берет. Мисалы бизге магнитофон керекпи? Магнитофон эмнеси керек мисалы? Схемасы керекпи? Схемада издесең, схемасы чыгат. Автомобильный магнитофон схема. Кандай уланат? Ошол тууралуу керек болсо эле ошону жазасын чыга берет. Мына бул жакта туугандар, мына байкайсыз. Бул биз баягы дайыма коюп жүргөн азыркы
арзан магнитофондор бар го. Ошол магнитофондордун схемасы. Эми жакшылап байкаңыздар туугандар. Азыр бардык жаңы магнитофондордун зымдары ушундай болот. Жаңы магнитофон, мисалы Tesla болобу, Android болобу, айтор, жаңы любой магнитофон аркасы ушундай эле уланат. Болгон анын көрүнүшү башкача. Размерлери башкача, сырткы көрүнүштөрү, бирок уланыштары ушундай. Эми байкаңыздар. 1, 2, 3, 4 калгандары колонкалар. Но бул сары, аз бардыгын бир серден түшүндүрүп берем. 1, 2, 3, 4 главный питаниялар. Калганы мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 зым колонкага кеткен зымдар. Ар бир колонкага 2ден кетет, ошондо 4 колонкага кеткен зымдар. Эми кеттик, бир четтен баштайбыз. Свети көк болуп, тонкий болот. Качан магнитофон жанганда плюс чыгат, бул электро антенналарга коюлган атайын чыгарылган зым. Качан магнитофон жандырылганда ушундан плюс чыгат. Массасын массадан алат. Андан кийинки кызыл зым. Бул замок зажигания, через замок зажигания плюс келе турган зым. Андан кийин масса, андан кийин постоянный прямой плюс. Анда эмнеге бул жерде 2 плюс болуп калды деген вопрос жаралат. Бизде бул сары зымыбыздан постоянный плюс келип турат, аны менен магнитофон жанбайт. Массабызга постоянный масса келип турат, мынакей 2 питание постоянный. Качан через замок плюска, через заmoктон плюс келет, ошондо жанат. Мындай айтканда, бул через замок плюсовой, команда берүүчү плюсовой да магнитофонго. Ошо өз негизи питание постоянный келип турат через предохранитель. А замок зажиганиядан плюс келгенде магнитофон жан деген команданы сезет. Түшүндүрө алдымбы? Анан кийин эми бир машина адам бизге машинамды через замок кылып бер десе, буну замокко улайбыз. Прямой кылып бер десе, буну сарыга кошуп коебуз. Түшүндүрө алдымбы? Эки питанияда дагы через предохранитель келет. Плюсовой аттуунун бардыгы через предохранитель келет. Түшүндүрө алдымбы? Андан кийинки колонкалары жөп-жөнөкөй эле туугандар. Ошо айтып кеткендей эле. Анан эми буну негизи жатташтын деле кереги жок. Бирок адашпаймын, баланстарды, мисалы салондон настройка кылат го, туурабы? Оң жакты өчүрүп, сол жакты жандырып, ошондойдо адашпайм, как положено, как заводской иштесин десеңер, анда мына серый передний правый, мына фиолетовый задний правый, мына жашыл задний левый, ак алдыңкы сол колонка. Ушунусун жаттап аласыңар. Ушунусу менен улай бересиңер. Эми бул азыркы күндө бунун түрлөрү аябай көбөйдү. Мисалы, бул жерде байкасаңар, дагы бир колонкалардын түрүн көрсөтүп атат. Бул азыркы Android жаңы колонкалардын мынакей. Бул эмне дейт? Схема подключения магнитола 2.1 дейт. Бул азыркы Android магнитофондордун артындагы штекер. Аларда жөнөкөй магнитофондорго караганда бир кыйла өзгөчөлүктөр бар. Эми бул жерде байкасаңыздар 4 колонкага кетти, бир штекери жалаң колонкаларга кетет. Мына бул жерде 1-2 штекер турат, туурабы, мынакей. Но B штекери, мына A штекери экен. Эми ошо B штекери полный 4 колонкага кетти. Анан кийин A штекеринде болсо, мына биринчи баягы плюсовой, который баягы через замок, мына замок сүрөт таткан. Андан кийин черный минус, синий антенна, радионун антеннасына. Мындан кийин фара дейт, зеленый фара. Бул качан фараны жакканыңызда магнитофон мутныйлашат. Фараны өчүрсөңүз яркийлешет. Android магнитофондордо. Андан кийин мультируль, бир эле зым болот мультирульда. Көп адам ошону адашып берет. Мультируль коричневый дейт. Коричневый мультируль, ошол мультирульда кнопкаларды басканда ошондон команда сезет. Магнитофончу бир эле зым болот. Керек машиналарда 2 зым болот. Эми ал ошол машинанын комплектациясына карап өзгөрө берет. Негизи мына комплектинде зымдарды айттым да. Мына желтый прямой плюсовой. Мына жерде не дейт? Розовый, фиолетовый экен.
Так, бул задний камера. Негизи булчу көбүнчө ачык розовый свет бар го. Мындай түшүнүп да? Ошондой свет болот. Мынакта розовый деп коюптур, светин башкача коюп коюптур. Розовый болот. Потом бул жерде дагы коричневый или оранжевый тормозго уланат. Ручной тормозго. Ручной тормоз тартканыңда ручной тормоз тартылып турат деп белги берет да. Же болбосо магнитофон сигнал чыгарат. Ручной тормозду түшүрбөй эле айдап баратсаң, тит деп что болот. Ручной тормозун түшүр деген сыяктуучу. Эми бул дагы бир пример. А так бунун магнитофон түрлөрү өтө көп. Бул мисалы средний комплектация менен магнитофон да. Эми бул түрлөрү аябай көп. Кете берген. Мисалы бул жерде дагы бир усиленный усилители менен дагы бир магнитофон. Эми бул усилители бар магнитофондор боюнча бир кыскача бир түшүндүрмө берип коеюн. Усилитель деген эмне десеңер, усилитель деген жөнөкөй эле сигналды өзүнө алат, ошол эле келген сигналды көп ток менен чыгарып берет. Түшүндүрө алдымбы? Магнитофондон жөн эле кандай команда келген болсо алат, ошол команданы чоң колонкага ылайыкташтырып чыгарып берет тогун. Түшүндүрө алдымбы? Обычный колонкага эле кеткен зымдар келет усилительге. Усилительге кирет, усилительге отдельное питание келет, отдельное питание менен уже усиленный кылып чыгарып берет. Азыр бул жерде усилитель заводской машинанын усилители экен. Мына бул жерде караңыздар. Синий белныйды усилительге алып келди. Бул деген кээ машиналарда заводской машиналарда мынандай нерсе бар. 4 колонка бар, артында отдельный усилитель бар. Көргөнсүңөрбү? Ал үн чыгарбайт, жөн эле титрейт. Мындай бас создавать этет да. Бул ошондой система экен. Бул заводской магнитофон. Заводской магнитофон артында зымдар дагы ошол биз айткандай эле окшош эле болот. Болгону мына колонкага келген зымдардын светтери мындай болбой калышы мүмкүн. Башкача, ар башка светтер болушу мүмкүн. Бирок аларды түшүнүктүү болуш үчүн заводской зымдар бири-бирине буралган болот. Түшүндүңөрбү? Колонканыкы именно 4 колонканыкы бири-бирине буралган болот. Бири-бирине мындай оролгон болот. Анан кийин мынакей бул жерде прямой плюс, через замок плюс, масса, 4 колонка и мына жерде дагы бир масса. Бул точнее эменики болсо, синий болсо бул баягы антенна. Магнитофон антеннасы. И усилительге келген синий белый деген зым экен. Булар машинанын заводской системасындагы. Мына биздин азыркы арзан магнитофондор. Эми суроолорго кайтайлы. Бул жерде магнитофон түрлөрү, монтаждары жөнүндө өтүлдү. Магнитофон түрлөрүн айтайлы. Автомобильные магнитолы, все виды. Информация с ресурса DOT. Магнитофондордун түрлөрү аябай көп туугандар. Шунчалык түрлөрү көп. Мынакей. Азыркы замандын өзгөчө болгон Android магнитофондору. Сиздин машинаңыз мисалы, кассетасы кичинекей, анан кичинекей магнитофон коюлган болсо, атайын кассетасы менен мындай Tesla, мындай акылдуу магнитофондор чыгып калган азыркы күндө. Биздин эски магнитофондор мындайча болгон. Булар простой магнитофон деп айтылып калат. Негизи буну бизе арзан магнитофон деп коет, бирок булар азыркы учурда бул магнитофондор телефон менен Bluetooth аркылуу эле учурашат дагы. Анан арасында эң акыркы чыгып калган мындай үлгүдөгү эң акыркы чыгып калгандары телефонго уланат. Бирок ал дагы өзүндө Wi-Fi менен эмес, балким телефонуңдагы бар информацияны эле көрсөтүшү мүмкүн, же флеш карта аркылуу. Бирок азыркы эң акыркы заманбаптары алар Wi-Fi раздавать этесиң, ошо сенин интернетиң менен өзү иштейт. Түшүндүрө алдымбы? Прямой интернеттеги информацияны көрө аласыңар.
Магнитофондордун баягы айтылып кеткендей эле кандай гана түрлөрү болбосун булардын функциясы бирдей. Бизге ошо аудио системаны чыгарып берет. Мынакей дагы бир пример, мынакей. Бул магнитофондор азыркы Android магнитофондордун мына кичинекей размердегиси. Мында мисалы телефонго улайсыз, өзүнүн ичинде YouTube бар, Player Market бар, өзүндө Google бар, кадимкидей өзүнө сатып алып программаларды өз аркылуу иштете аласыз. Бул жерде телефон келгенде телефондун звонокторду улап койсоңуз болот, микрофондорду, наушниктериңизди, айтор сизде телефонуңузда кандай аксессуарлар болсо, полный улап алып, машинанын ичинде өзүңүзгө комфорт создавать этсеңиз болот. Эми булардын каалагандай размерде азыр чыгарышат. Мынакей кичинекей магнитофондун ордуна коем десеңиз, кичинекей магнитофондун ордуна коюла турган дагы бир видео. Эми булардын негизи түрү кандай гана болбосун, бая айтып кеткендей эле баардыгынын кызматы бирдей. Андан кийинки вопрос. Кайсыл жерде коюлган болот дейт? Ошо адам руль айдап келип атканда колу жетчү жерге коюлат. Мындай айтканда климат контролдун жакы белине коюлат бардык машиналарда. Багажга коюп койбойт, задний сиденьеге коюп койбойт. Дайыма ошол торпедода адам колу жете турган ыңгайлуу жерге коюлат. Жана управление жеңил болуш үчүн управлениясы рульга чыгарылган. Аларды мульти-руль деп коет, руль аркылуу башкаруу деген. Руль магнитофонго уланган болот дагы, ошол жерден команда берип, жылдырып, историяларын көрүп, машинанын ошонун ичинде магнитофон дагы коюлган. Андан кийин ремонт сырлары дейт. Негизи магнитофон көп дагы ремонт требует этпейт. Бирок магнитофондун өзүнө суроо келгенде магнитофонду дагы алмаштырып туруш керек. Колонка магнитофонду эң көп закка жетирген нерсе, магнитофон күйүп калышына алып келген нерсе бул машинанын колонкалары. Качан колонка чирип, зымдары баягы кызып, отмоткалары эригенден кийин колонкадагы токту көп требует этип калат. Андан кийин зымдарын короткий замкание кылат. Ошол мезгилде зымдары биригип калса, магнитофондун атайын үнгө жооп берген транзисторлору күйүп калат. Ал кандайча болот? Транзистор для автомагнитола. Транзисторлардын түрлөрү көп. Автомагнитол, транзистор, схема. Автомагнитол, транзистор. Буну азыр ичинен бир түрүн көрсөтүп коеюн. Примерно кандай болот? Бул обычный транзисторлор негизи. Ушундай транзисторлордун колонка үчүн атайын 4 каналдуу транзисторлор бар. Мисалы мына пример сыяктуу мындай. Ушул азыр 1, 2, 3, 4, 5 болуп атпайбы? Ушундай көп ножкалуу транзисторлор болот дагы. Ар бир ножкасында бир колонканын транзистору болот. Түшүнүңүздөрбү? Мындай айтканда бири-бирине каналдары аралашпайт. Өзү транзисторуна 3 ножка биригип бир кызматты аткарат да. Ошондой көп ножкалуу болот. Ошо 3 ножка биригип бир колонкага кеткен транзистор болот. Ошонун акчасын арзандатыш үчүн жана бир тармактуу кылыш үчүн атайын транзисторлорду колонканын өзүнүн транзисторлору бар. Көп ножкалуу. Ошол транзистор күйүп калат. Качан биз колонкалар зымдары биригип калса, же массага тийип калса, ошол замыкание болуп ушундай транзистор күйөт көбүнчө. Эми бул транзистор өтө көп күйөт. Ошон үчүн мен мынакей. Мындай болгон транзистор байкалабы? Мындай болгон транзисторлор болот. Ошол транзистор күйүп калат, ошондо магнитофон жанат, бирок үнү чыкпайт. Бул транзистор уже бирөөгө күйгөндөн кийин, эгерде өтө катуу ысыбаган болсо, калганы иштеп турат. Бирок уже чоң болгон болсо, күйүү анда муну толугу менен иштебей калат. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн машинанын магнитофон установка кылып атканда биз дайыма зымдарды бири-бирине тийип кетүүдөн сактаныш керек. Магнитофон толук плюс минустарын улап,
Анан колонкаларды улап атканда иштекири магнитофондон сурулган абалда болуш керек. Түшүндүрө алатамбы? Качан толук монтаж бүтүп, изоленталар оролуп, бири-бирине тийбей калгандан кийин, андан кийин анан магнитофонго сайылып текшерилет. Эми дальше. Колонканын түрлөрү. Кандай колонканын түрлөрү бар? Автомобильный колонки. Булардын ар машинага колонкалар бири-бирине түшпөйт биринчиден. Эмне үчүн дегенде, ар машинанын ичиндеги вакуум башка биринчиден. Анан коюлган магнитофон, ваттары, ампераждары башка. Ошон үчүн ар машинага өзүнө жараша магнитофон коюлат, ошол колонкага магнитофонго жараша колонка тандалат. Ошол машинанын бийиктиги, төмөндүгү бардыгы тандалат. Комплектациялары кандай, анын ичинде бас барбы, бас жокпу, пишалкасы кандай, канча жерде пишалка бар, ал кандай магнитофон коюлат, умныйбы же простойбу, и аудионун дагы астынан берет, үстүнөн берет деп настройка кылат да, ошонго жараша колонкалар тандалат, и саны ошонго жараша эсептелет. Эми биздин колонкаларыбыз мынакей. Колонканын түрлөрү аябай көп. 220 колонка менен 12 вольт колонкалар бир аз башкачараак болот. 12 вольттогу колонкалардын отмотка матаниялары бир аз башкачараак болот дагы, качество жагынан дагы бир аз разница берет. Конечно, 220 вольттогу колонкалар жакшы, оригиналдары болот. 12-ни дагы ошондой эле. Бирок 220 өтө көп тармакты колдонулган үчүн 220-нын колонкалары арзаныраак болот, чем 12 вольттукуна караганда. Түшүндүрө алатамбы? Эми булар усиленный, ана простой колонка деп экиге бөлүнөт. Усиленный колонкалар мынакей. Булардын отмоткасы короткий болот дагы, бул магнитофон мунга түзмө-түз питание жеткирип бере албайт. Ошон үчүн через усилитель иштейт. Түшүндүрө алатамбы? Мен силерге айткан усилитель мына ушул. Усилительге колонканын зымдары кирип кетет, кайрадан чыгат, колонкага барат. Өзүнө отдельно плюс менен минус келген болот. Түшүндүрө алдымбы? Качан магнитофон жанганда бул дагы кошо жанат, иштей берет. Жөнөкөй колонкалар, мисалы мына обычный колонкалар без усилитель. Шумду жоготуш үчүн атайын мындай шумга против кичинекей электроэлемент коюлат. Радиоэлектроника окугандарга атайын. Негизи аудио системанын өзүнүн атайын окусу бар. Помехтерди, шумдарды жоготуш үчүн атайын ушундай элементтер коюлат. Мен бул боюнча илимим жок. Анан колонкалардын размерлери ар башка болот. Мисалы, простой магнитофон менен прямой иштей турган колонкаларда мына мисалы мына колонканын размери өзүнчө. Бул колонканын размери 16 дыня деп коет биздин тил менен. Бунуку мисалы мына тоголоктордун 16, 13, 18 деп размерлери бар. Бул диаметр да. Түшүндүрө алатамбы? Бул ошол 16 дыня деп коет. Бул 16 простой, анан ушул тоголок кичинерип кете берет. Анан кийин мынакей ар бир эле колонканын мына эле крепеждору болот. Универсальный колонкаларда катырганга ыңгайлуу болуп, ал эми штатный колонкалар бир аз башкачараак болот. Мисалы заводской колонка, мынакей заводской колонка. Машинанын заводской колонкасы биринчиден бул материалы жакшы материал колдонгон болот. Эмне үчүн дегенде бул 10 жыл служба кылыш керек да. Ортошо гарантиясы 10 жыл болот. Ушул колонка бузулгандан кийин, андан кийин магнитофонго закка жейт да, ошон үчүн колонкаларды өтө жакшы колонкаларды коюшат. Размерлери боюнча түшүндүңөрбү? 16, 13, 18. Андан да чоң диаметрлер бар, бирок ал диаметрлер уже без усилитель иштебейт. Только через усиление менен иштейт. Мынакей, мына да 16, мынакей. Но дынялар эң чоң размер өзү 16 болот. Эми булардын стилдери башкача болот, но жакшы качестводагы, мисалы колонка. Бунун креплениялары дагы мынакей плотный жасалган, атайын титиребеш жуму, резиновый отбойниктер коюлган. Качан бир нерсеге катырганда бети менен темирге тийсе, баягы
шум чыгарат го, вибро удар. Ошо вибро удар жок кылыш үчүн подушка коюлган, арзандарына коюлбайт. Атайын мындай эч жер тешпей эле коюла турган пишалка колонкалар бар. Мына ушинтип колонканын түрлөрү кете берет. Негизинен булардын түрлөрү кандай гана болбосун, булар бирдей эле иштейт. Эки зым келет, плюс минус, ошо менен иштейт. Ошо плюс минус магнитофондун өзүнөн келет. Ошону баланс кылып, ошол зымдын баланс болгонун эсебинен, аудио сигналдын эсебинен бул звук чыгарат. Негизи аудио система бул обычный токтон бир аз айырмасы бар. Мисалы, токто лампочка коюп жанат го. Буларда бир команда сыяктуу келет да. Токто кубулуштарына чейин келет. Мисалы, осциллограмманын көрсөткүчү бар го. Ошол сыяктуу болуп келет да мында. Андан кийин дагы эмнеси калып кетти? Колонкаларды бир өзгөчө бир жери деле жок. Бардык колонкага эки зым келген болот. Жайгашкан жери ошол усиление менен, без усиления менен. Мисалы, усиленный колонканы магнитофонго сразу уласаңар, магнитофон күйүп калат да. Себеби транзистордун максимальный мощность аны көтөрө албайт. Мисалы, бир обычный ар бир колонкада мына аркасында жазган болот канча ватт. Магнитофонго ham жазып койгон болот максимальный мынча ватт. Ошол максимальный ватты 4 колонкага бөлүп берет да. Эгерде уже сен усиленныйдан коюп койгонуңда транзистор күч жетпей, сразу транзистор күйүп калат. Сразу магнитофон күйүп калат. Түшүндүрөсүңөр? Ошонго көңүл бурасыңар. Машинанын өзүндө усиленный колонка дагы болот, жөнөкөй колонка дагы болот. Ошон үчүн колонканы негизи коюп атканда эски колонканын ваттарына салыштырып коесуңар. Эски машинанын өзүндө турган колонканын ваттына салыштырып коесуңар. Ошондо магнитофон өмүрү жакшыраак служба кылат да. Эгер туура эмес ватт коюлган болсо, эртең күйүп калбаса, ал кызып отуруп, бир күн эмес бир күн магнитофон баары иштен чыгат. Так, андан кийинки вопрос. Ремонт сырлары дейт. Ремонттун сырлары негизи эле магнитофон иштебей калган болсо, предохранительден көбүнчө эле, мисалы, предохранитель күйүп калышы мүмкүн. Себеби бул аудио система убакыт өткөн сайын, колонкаларда эскирген сайын, баягы ток требованиялары башкача болуп калат. Анан кийин убакыт өткөн сайын баягы эшиктен өтөт да колонка зымдары. Ошол жерлери арчылып, бири-бирине тиет. Андан кийин негизи эле машина өзү мындай кыймылда жүргөн үчүн дайым ошол кыймылдын себебинен бир-эки запчастары же болбосо артында зымдары үзүлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эң алгач предохранитель текшеребиз. Предохранитель жакшы болгон болсо, анда магнитофон өзүн чыгарып туруп, артында постоянный плюс, через замок плюс массаны текшеребиз. Алардын баары келип турган болсо, анда магнитофондун ички жагынан бузулган болот дагы, уже аны колдон келсе ачып, отпайка болуп кеткен эмеспи, бир сыйра полный текшеребиз. Эгер алардын баардыгы жакшы болуп турган болсо, анда атайын радиоэлектронщиктерге жөнөтүшүбүз керек да. Радиоэлектронщиктер ремонт кылып келет, биз кайрадан установка кылып беребиз. Түшүндүрө алдымбы? Ремонтто негизи өтө деле бир татаал эчтеке жок. Магнитофондо постоянный плюс, через замок плюс, масса болду. Башка питание жок ангачы. Өзгөчө. Бирок магнитофонго уланган зымдар дайыма через предохранитель болуш керек. Обязательно. Себеби эгер аудио система көп учурда машинада утечкалар көп учурда бири генератордон, бири магнитофондон чыгат да. Көп адамдар магнитофон прямой койдурат. Ошо прямой койдурганда магнитофондун ичинде бир-эки транзистор күйгөндө ток жеп калат. Магнитофон кадимкидей жанып, иштеп, өчө берет. Бирок машина магнитофон өчүк турса ham токту потеря болуп баштайт да, ток жеп баштайт. Ошондой мезгил, ошондой болбошу үчүн магнитофонду көбүнчө эле заводской магнитофондор через замок болот да. Качан замокту ачасың, бир замок, ошондо иштеп баштайт. Түшүндүрө алдымбы? Ошон үчүн ошонго көңүл бургула. Магнитофонду бирөө сиздерден совет сураса, магнитофон кандай койгон ыңгайлуу, прямой койгонбу же через замок десе, бу через замок койгон биринчи очередь безопасный. Жанып калып кетип, аккумулятор отуруп калбайт. Экинчиден,
утечка потеря болбойт. Бирок через замок кылганда дагы прямой жагынан барып утечка болушу мүмкүн. Бирок через замокко караганда прямой кылсаң көбүрөөк коркунуч бар да. Түшүндүрө атамбы? Да, андан кийинки вопрос радио жана антенна жөнүндө экен. Радио деген биз баягы эле үйүбүздө сезген, угуп жүргөн радиолор бар го. Радио частоталар менен иштеген радио ар бир магнитофон функциясында. Ошол радио функциясы бар. Бирок ошол радио иштеши үчүн антенна керек. Биз мисалы үйүбүздөгү радионун деле кулагын чыгарып туруп, андан радио коебуз го, антеннасын. Ошондой бунун дагы радио функциясы полноценный өзүнүн функциясында иштеши үчүн антенна уланыш керек. Магнитофондордун ким чечкен болсо аркасында байкайт. Биринчи плюс-минус уланган питание, колонкаларга уланган питание, андан кийин аудио системаларга уланган питание, кийин антенна сайылып турат да. Ошо антеннаны улабасаңар радио иштебейт. Андан кийин радионун эки түрү бар. Бири механический, бири электронный. Механический антенна обычный эле крышада бир антенна болот, ошондон зым келет, эки каналдуу. То есть эки каналдуу дегенде эки зымдуу деп түшүнүңүздөр, өзү ал бир канал деп түшүнөт. Ортосунда плюсу, чекесинде массасы болупчу. Ошондой простой антенна эски машиналарда, негизи заводской машиналарда көбүнчө эле простой эле антенна коюлат. Азыркы жаңы чыккан машиналарда электронный антенна коюлуп калган. Эми электронный антенна эмнеге керек? Механический антенна менен да иштей берет го десеңер, механический антенна бул өзүнүн антеннасы менен сезет. А электронный антеннанын радио эмеси күчтүүрөөк болот. Бу телефонуңуздун антеннасы кандай чыгат? Ошол сыяктуу иштейт да. Бунун жөнөкөй антеннага караганда жанында токтор менен, бардыгы менен тартып кете берет да. Электрониканын бардыгы бунга антенна болуп бере берет. Бардык металдын бардыгы бунга антенна болуп бере берет. Түшүндүрө атамбы? Бул өтө масштабтуураак. Ошон үчүн электронный антенна алыс антенна тартпаган жерлерге барганда дагы иштей берет. Механический антеннага карагандачы. А электронный деген кандай иштейт десе, обычный эле бир электронный антеннага плюс менен минус барган болот. Минусу корпустан, плюсу магнитофондон чыккан болот. Качан магнитофон жандырганда плюс антеннага барат, сразу иштеп баштайт. Түшүндүрө атамбы? Кээ бир эски машиналардын ошондой электронный антенна функциясы бар. Бирок ал антеннага коюлган эмес. Мисалы Mercedes 124-тө магнитофон жандырса артынан антеннасы чыгат. Болгону магнитофон жанганда умный антенна коюлган, антеннаны өзү чыгарат. Кайра өзү киргизип алат. Түшүндүрө атамбы? Бирок ал электронный эмес, ал да простой антенна, бирок аны ошонго функция кошуп койгон. Качан магнитофон жандырганда антенна чыгат, өчүрсө кирет. Ошо антенна закат жебеш үчүн машина өчүк турганда ичине кирип кетет да. Ошондой эски машиналарда ошондой дагы антенналар болгон. Азыркы машиналар андай эмес. Азыркы машиналар электронный антенна коюп салып атат. Ошол электронный антенна менен GPS дагы иштей берет да азыр. Андан кийин эски жана жаңы магнитофондор боюнча бир сыйра айтып кеттим, ал боюнча түшүндүкпү? Эми мына магнитофондун уланыштарын билебиз да. Кантип текшеребиз? Же чийип берейинби? Чийип бересиз. Так. Колонканы кантип табасыз? Автомобильный магнитола установка схема. Бул магнитофондун артындагы штекерлердин түрлөрү. Bunday магнитофондун штекерлери кандай гана болбосун, буларды радиондорун табыш андай деле кыйын эмес. Эң алгач магнитофон установка башталганда, мына сиз магнитофон чыгардыңыз, целиком мындай машинанын өзүндө заводскойунда мисалы мындай бир штатный магнитофон штекер турат. Сиз анга жаңы магнитофон коем деп атасыз. Эми ошону биринчи эле кандай кыласыз? Артында негизи
бардык эле магнитофондордо мындай кылып түшүндүрмөлөрү бар да, бая айтып кеткендей эле. Бирок биз качан жаңы магнитофон коюп атканда анын зымдарын түсү мындай болбойт. То есть бир колонкага окшош зым болбойт да. Ошондо кандай кылып табабыз? Эң алгач биз замокту дагы ачпайбыз, эч нерсени жандырбайбыз. Ошол магнитофонго келген чоң эки штекердин ичинен бир плюс табабыз. Постоянный плюс независимый от замка келип турат. Замокту ачпасаң деле келип турат. Замок ключ чыгарылган абалда бир плюс табабыз. Ошол плюс постоянный плюс болот дагы. Биздин муну зымдарыбыздын ичинен сары зым деп атпайбы? Ошол сары зымга уланат. Азыр мен ошону отдельно чыгарып алайын. Анан көрсөтүп баштайын. Так, бул жерде түшүнүктүүрөөгү мынакей. Мынакей туугандар. Бул жерде карагыла, дагы түшүндүрүлгөн. Сары зым. Бул жерде эки зым бар дедик, а? Бул жерде түшүнүксүз болуп калды. Мен азыр bir радиону чыгарып алайын. Ошо радионан силерге түшүндүрүп берейин. Более подробно. Мынакей. Баягы чечөш экен. Биз ошол биринчи текшергендеги постоянный плюсту сары зымга улайбыз. Сары зымга. Андан кийин подфарник жагабыз. Машинанын подфарнигин жагабыз. Дагы бир плюс пайда болот. Ошол плюсту табып туруп, биздин мына жаңы магнитофондо подфарник функция жок да. Анын учун ороп бөлүп коебуз. Жакшылап маани бергиле ушул жерге. Эмне үчүн дегенде азыр айтып берем анда. Андан кийин экинчи жолу замокту ачабыз. Бул үчүн мына биринчи прямой плюс таптык, экинчи подфарниктин плюсун таптык. Үчүнчү через замок плюс табабыз. Замокту ачабыз, дагы бир зымдан плюс пайда болот. Ошо плюска мына кызыл зымды улайбыз. Эми постоянный плюс, подфарник плюс, через замок плюс чыгып кеткенден кийин ошолордун ичинен бир эле масса калыш керек. Баарын текшеребиз, ичинде бир масса калат, ошо массаны массага улайбыз. Анан кийин эки масса болсо, артынан карасаңар, экөө тең кара болот да. Экөө тең окшош эле зым болот. Эмнеге эки масса десе, подфарникке отдельно масса келген болот, магнитофонго отдельно масса келген болот. Түшүндүрө алдымбы? Эмнеге деп дагы вопрос жаралат. Магнитофон иштегенде ошол зымына келген масса тогу азайып көбөйгөндүктөн подфарник ошонго ойноп калбасын дейт. Түшүндүрө алдымбы? Подфарниктен опшууланган да. Машинанын баягы ичинде светтери мындай маргать этип калат, колонканын ойношуна карап. Түшүнөсүңөрбү? Ошон үчүн подфарникке отдельно плюс менен минус отдельно келет, керектүү машиналарга. Магнитофонго отдельно келет. Эми биз плюсубузду табып алдык, через замок плюсубузду табып алдык, анан массаны улап алдык. Антенна жаңы магнитофондун өзүнөн чыгат. Эски магнитофондо антеннанын зымдары улаштын кереги жок. Эми ошол жерде көп зым калды, туурабы? Эми ошолордун ичинен колонкабызды табышыбыз керек. Туура эле айттымбы? Эми биздин индикаторный контролькаларыбыз бар го. Бир зымды, бир эле бүтүн зымды эки башына тийгизсе эмне болот? Звук береби? Экөөнүн ортосу бүтүн деп. Эми колонканын ичи көрүнүшү кандай болот? Ошону түшүнүп берейин. Автомобильный колонка внутри схема. Колонканы мен биринчи ичин көрсөтүп берейин. Так. Ал боюнча жок экен. Негизи колонкалардын бардыгына эле плюс минус менен иштейт да, туурабы? Ошол бир кирген питание, мисалы питание кирген болсо, мынго
ичинен оролот дагы кайра чыгат. Туурабы? Адмотка сыяктуу, адмотка бар ичинде. Адмотка бар. Ошондо бир жагына кирген зым айланып экинчи жагына чыгабы? Эми ошондо бизге азыр общий 10 зым болсо, мисалы 4 плюс минус через замок плюс бөлүп алгандан кийин бул жакта бир 10 чактуу зым калат да дагы колонкага. Ошол 10 чактуу зымдын уже баарын текшеребиз биринчиден. Эч биринде плюс дагы минус дагы калбады, туурабы? Уже безопасный. Эми бардыгынын башын арчыйбыз. Арчып туруп бир зымды контролькабыздын бир жагын кысып туруп ошонго чекеге отдельно кылып алып, экинчи башын издейбиз. Түшүндүрө алдымбы? Ошол зым барып колонкага кирип туруп, айланып кайра бир зымдан кайтып келген да, туурабы? Экинчи башын табабыз, экөөнүн башын бириктирип бурап коебуз. Дагы бир зымды бөлөбүз, экинчи башын издейбиз. Түшүнүктүү эле болуп атабы? Экинчи башын табабыз, бурап коебуз. Ошо 4 колонканы бөлөбүз. Эми ошо 4 колонканы кайсы колонка оң жактыкы, кайсы колонка сол жактыкы, кайсы колонка арт жактыкы билиш үчүн ошо ар бир колонканы биз бир жагын плюс, бир жагын минуска акырын мындай чиркать этсек, чиркать эткен чутасыңар да мындай. Бир жагын постоянно плюс, минуска чиркать этсек, колонка друк деп звук чыгарат. Ошол звуктан кайсы колонкадан звук чыгып атат? Ошол колонканы байкап туруп, анан биз магнитофонубуздун зымы бар эмес беле? Бая айтып кетпедимби? Ошол зымына улай беребиз. Түшүндүрө алдымбы? Мына мисалы бир зымды издеп таптык да. Бир зымды издеп тапкандан кийин бу жерде азыр башка нерсени көрсөтөт. Бирок мына задний, передний болуп калганда, мисалы биз чиркать этип тапканда сол жактык болгон болсо, биз бул жактан светине карап улай беребиз. Арканы аркага, алдыны алдыга деп улап кое беребиз. Түшүндүңөрбү? Бардык колонкалар улап бүткөндөн кийин бардыгын ороп, арчылган зымдардын бардыгын ороп бүткөндөн кийин анан магнитофонго саябыз. Түшүндүңөрбү? Оробой туруп ни в коем случае керек эмес. Эгер колонкага чыккан эки зым бири-бирине замыкать этсе, транзистор күйгүзүп коет колонканын ичиндеги. Колонкага кирген зымдардын эч биринде плюс дагы, минус дагы болбош керек. Ошону жакта түшүнүп алгыла. Колонканын зымдары калат го, плюс, минустар бөлгөндөн кийин аларда эч кандай питание калбаш керек. Түшүндүрө алдымбы? Вопростор барбы? Түшүндүрүп кетпейсиз баягы задний камераны андроидко улагандычы. Ал негизи мындайча. Задний камера деген өзүнчө бир аксессуар. Просто биздин машинабызда магнитофондо монитор бар болгон үчүн ошонго келип уланат. Задний камера деген нерсе өзү магнитофонго 1 грамм тиешеси жок. Түшүндүңөрбү? Аны ham түшүндүрүп берейин. Автомобильный задний камера, установка, схема. Мисалы, мына жөнөкөй эле задний камера бул. Бул магнитофонго эмес, любой простой эле мониторго улана турган задний камера. Эми ушул камераны түшүнүп алгыла. Задний камера жөнөкөй эле плюс минус менен камерага плюс келет, что камеранын лампочкалары жаныш үчүн, ортосундагы камерага видео сигнал келет. Шуну көп адамдар мындай тура эмес түшүнөт да, камерага ток келбейт. Аудио сигнал, видео сигнал деген частота да алчы. Ошол бул жактагы маалыматты ушу менен мониторго жиберет. Бул эми мындай обычный эле разъем менен магнитофондун аркасында атайын ушул сайыла турган жер бар, информация окуй турган. Ошол жерге барып сайылат, эч кандай плюс питание уланбайт. Эми ошол жерде муну артында задныйга салганда монитор сезиш үчүн, муну камеранын артындагы чырагы жаныш үчүн бул экөөнө питание берилет. Кайсыга десе, машинанын аркага урганда аркада лампочкасы жанат го. Ошол артында жанган лампочкага
Ошо лампочкада плюс минус менен жанып атпайбы? Ошо плюс минусуна уланат мына. Ушул экөөнө плюс минус бергенде ушунун ичинен кошуп койгон. Бир сразу мына экөө жанат. Анан кийин мына аудио менен кошо мына зымды ушу плюска кошуп улаш керек. Эмне үчүн десеңер, бул зым менен магнитофон жака кеткен мына зымына мынакей. Мына эки зым азыр экөө бир. Болгону мына камеранын жанынан кирип кетти дагы магнитофон жака барды. Түшүндүңөрбү? Задний камеранын жанында да турабы аркага салганда жана турган. Ошол жерден плюс улап коесуң мына зымга. Мына зымдан муну магнитофонго сайганда магнитофондо дагы бир зым бар, розовый. Ошол зымга мына зымды кошуп коесуң. Мындай айтканда, задныйга салганда ошо розовый зымга плюс барса, магнитофон аудиодо кетип аткан жеринен эле мониторго ыргыт берет. Өзү автоматтык түрдөчү. Түшүндүрө алатамбы? Ошол задныйга салганды магнитофон сезиш үчүн бир зымдан ошол жака плюс жиберилет. Ошо аркага салган плюстуку. Түшүнүктүү эле болду? Бул эми простой азыркы универсальный камера. Эми магнитофондун комплегинде камера келбейт негизи. Бардык окшош болот. Мисалы, любой универсальный камера окшош болот. Эми мынандай жаңы андроидтерге келгенде кандай болот? Биринчиден андроидтерге келген мониторго коюла тургандары деле дал эле ошондой азыркы айтып бергендей эле. Бирок алардын камерасы өзгөчө. Мисалы, мына монитор Lexus 350 машинаныкы да. Мониторда ошонуку, мына рамка атайын 350нүкү. Ошол 350 машинанын арканкы номерной освещениясына түшө турган атайын ошо капкагы менен. Түшүнөсүңөрбү? Эч жерин тешип закка жедирбейсиң. Номерный освещенияны чыгарып туруп эле ордуна камераны салып коесуң. Жанында номер освещенияга дагы жанат, камера дагы сразу проводун алып кирип кетесиң. Ыңгайлуу, как заводской. 470 алсаң 470 комплект келет, 570 алсаң 570 комплект келет. Түшүндүрө алдымбы? Мына ушул өзгөчө мисалы. Универсальный саморез менен катыра турган дешевыйлар бар, мындай жакшы сапаттагылар бар. Анан бул дагы ошондой эле. Караңыздар. Камера өзү обычный эле болот дагы. Бирөөсүнөн радио канал мониторго кетет, бирөөсүнөн питание. Пин сайлат обычный штекер. Эки зымды болот. Бирине минус, бирине плюс берсең, камеранын бул жердеги свети жанат, бир. Потом ошо плюс эле мындайдан кирет дагы, но кызыл плюс, но плюс тоже но плюска кошуп улайсыңар. Но плюс турат го. Но плюсту мынга кошуп плюска бересиңер, бир аркага салганда. Ушу плюс менен акырында плюс келет дагы. Мониторго жет келгенде монитордо дагы бир розовый зым бар. Ушо экөөнү кошуп койсоңор, аркага салганда мына камеранын чекесиндеги лампочка да реакция кылат, монитор да реакция кылат. Бул монитор сразу радиоэлектроникага, видеоэлектроникага улангандан кийин сразу ал жактан типа мындай көзү ачылгандай эле болот да, мындай айтканда. Түшүнөсүңөрбү? GND деген эмне? Мындай айтканда, мына плюсовой, мына плюсовой. Камеранын иштешине эч кандай тиешеси жок. Мындай үйлөрдө билесиңерби, 4 зым келет камерага. Экөө питание, камера жаныш үчүн. Анан бирөөсү радио сигнал. Өзү радио сигналдын өзүн улап койсоң дагы иштей берет. А плюсту улабай койсоң, ночной видениялар иштебей калат. Түшүнөсүңөр да? Бул дагы мына питаниянын камерага кереги жок. Бул өзү мына сары зым менен деле сезе берет мониторчу. Сары зымдан сигналды алат да, главный ток бияктан иштелип атпайбы? Камераны иштеш үчүн да мына сары, мына аудио сигналдан команда кетип, радио иштейби, камера иштей берет. Бирок мунун чекесиндеги задныйга салганда жана турган лампочкалары, кийин монитор акыры задныйга салганда монитор сезиш керек да, турабы? Ошол плюсовойлор уланат да, ошол плюстан келип монитор сезет. Түшүнүктүү эле болду? Да, вопростор бар? Заводскойу деле кудду ушундай болобу? Өзүндө заводской машина. Заводской ушундай болбойт. Заводской өзүнүн магнитофонуна ыңгайлаштырылган болот. Анда
зымдары саны буга караганда бир кыйла көп болот. 5, 6, 10го чейин болот. Анын функциялары ар башка да. Мисалы машинаны аркага салганыңда машинанын эмелерин көрсөтөт биринчиден. Канча размер калды, канча калды, парктроникалары менен бүт иштейт да аныкычы. А универсалиде артын эле көрсөтүп берет, болду. Ошон үчүн бунун функциясы аз, мындай эки эле зым менен чечилет. А берки эмеде андай эмес. Анда штатный магнитофон болсо Android. А камерасы да вот стой болсо анда болбойт экен да анда. Уласа болот, бирок не советую. Себеби универсальный камеранын иштеши менен азыркы универсальный камеранын иштеши менен заводской камералар бир аз башкачараак. 100% иштебейт, по-любому дефект болот. Ошон үчүн азыр заводской камеранын ордуна түшө турган универсальный камера чыгарып койгон да. Ошону алып туруп эле ордуна универсальныйды коюп туруп, ошонун разъемдорун уласа, мындай помех болбой, тонук болуп жакшынакай иштейт да. Бирок штатныйга уласа болот. Жаңы мониторго машинанын заводской камерасын улап койсо болот. Профессионал болуш керек да анын үчүн. Көп адамдар улайм деп мониторду же камераны күйгүзүп алат. Дагы Пишалка не үчүн коюлат? Кандай коюлат? пишалка баланс деп коет. Мисалы, колонка бас менен иштеп атканда пишалканы чыгара алат. Пишалка деген нерсе жөнөкөй эле звук чыгарат. Бас жок. Түшүндүрө атамы? Жөнөкөй эле үн чыгарат. А бас деген бу титиретет. Ошо колонка бир убакытта басты чыгарып, пишалкасынан чыгарат да. Ошо басты чыгарып аткан мезгилде пишалкасына жетишпей калат, үн чыгарышкачы. Ошонго пишалка кошумча коюлат. Ошол эле колонкага уланат ал дагы. Чтобы үндөрү да толук угулсун, титирегендер да моментальный болсун. Мисалы бир кубулуштарда болуп атканда тарак дум дегенде дур деп титирегендери айтор. Бүт нерсе звук менен жеткирип бериш керек да. Эми ошол тарак титирегендерин ошо колонканын титирегени менен берет. Ошо титиреп аткан мезгилде звук максималдуу чыгара албай калганда ошо пишалка бияктан кошуп турат да, ошондо анан жандуу болот да. Түшүнүктүү эле болду? Дагы вопрос. Сосын азыр оригинал Android магнитофондар бар да. Анын схемасы азыркыдай элеби ошондо? Ооба, бардык прямо любой магнитофон бирдей монтаж болот. Просто ошол ашча камера ачкандай. Ооба, обычный магнитофон менен Android магнитофондон бир 2 эле 3 эле зым ашыкча. Мисалы, ошол Android магнитофондо колонкада баягы эле 8 зым плюс минус через замок кеттиби? Эми ашыкча зымдар. Розовый зым бар камерага, коричневый зым бар моторулга, дагы бир ручникке зым бар. 3. Анан дагы бир магнитофондордо ашыкча бир зымдар бар. Биринчи канал, экинчи канал деп кете берет бир. Общий 5 зым бар, бирок ичинен көбүнчө эле 3 4 эле уланат ашыкча. Калгандары как положено ошо магнитофондордой эле. Усилительге кеткен дагы бир зымы бар. Ушундай да. Общий ашыкча 5 зым бар. Бардыгын жазып койгон болот. Номер мындай изолента жабыштырылып, изолентага ошо штекердин номери жазылган. Китебинде карасаңар, ошол штекер номер эмнеге жооп берет. Полный, прямо до мелочи жазылган. Ал эч маселе жок. Дагы вопрос? Түшүнүктүү эле болуп суроо? Болду, башка вопрос жок, а? Анда сабак бүттү.